Ассаламу алейкум жердештер, көрүүчүлөр. Бүгүн биздин конокто атайын алыстан атарытып келген, эртең бир конференцияга келип калган экен. Адил Турдукулов, бул киши жөнүндө айтып отурсак, биография абдан чоң. Мен билгенден 3 властьта тең, 3 бийликте тең иштеп, азыркы учурда жарандык комитетинин мүчөсү. Адил Турдукулов өзүңүздү тааныштырып, жана кичине өмүр баяныңыздан айтып, анан Москвага эмнеге келгениңиз жөнүндө биздин жердештерибизге бир ооз айта кетсеңиз. Биринчиден Азамат өзүңүздүн программаңызга чакырганыңызга ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Деги эле ошол биздин жарандарыбыз өзгөчө жаштар чет жакта ийгиликке жетишкени бизди абдан кубандырат да. Биздин келечегибиз дагы мындай туңдук эмес, мындай бир кенен жол багыт болот деген бар да. Эми мени көбүнчө жаш лидер дейт, бирок өзүмдү анчалык жаш деп эсептейм да. Мында Темирлан экөөбүз тамашалап келе атабыз. Канчадан бери жаш боло беребиз депчи. Мен өзүм Акаев убагында, Бакиев убагында иштеп кетти дедиңиз, бирок мындай жогорку тепкичте иштеген жокмун. Акаев убагында КТРде иштеген болчумун. Ошол үчүн ички кухнясын жакшы билем. Анан Бакиев убагында ички иштер министрлигинде иштегем. Бир бөлүмдүн жетекчиси болуп. Андан ары Жапониянын элчилигинде экинчи катчы кызматын аркалагам. Атамбаев менен да кызматташып иштеген болчумун. КСДП партиянын Бишкек бөлүмүнүн жетекчиси болгом. Бирок ошол Атамбаев бийликке келгенден кийин өзү убада кылгандарын ишке ашырбаган үчүн оппозицияга өткөн болчумун. Анан кийин ошол 4-5 жылдан бери оппозициялык маанайдагы жарандык активист деп көрсөтүлүп болот окшойт. Ошол нукта иштерди жүргүзүп жатабыз ар кайсы багытта. Эми азыркы учурда мындай курч кырдаал түзүлүп калды. Мындай азыр баары тең мындай баалап жатпай, Атамбаевдин кандай жетишкендиктери, кандай эмелери бар депчи. Менин оюмча эң негизгиси жетишкендиги бул Атамбаевдин Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде эң атаандаштык негизде, эркин негизде, демократиялык багытта шайлоону өткөзгөндүгү, анан кийин өзүнүн бийлигин өткөрүп бергендиги. Бул Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азия аймагында эң башкы маанилүү тарыхый прецедент деп айтсак болот. Муну башка Борбор Азия лидерлери тааныгысы келбейт. Анткени башка мамлекеттер, Орусиядагы авторитардык мамлекеттер. Ошол үчүн биз аларга туура эмес мисал болуп келатабыз да. Анан кийин ошондуктан муну көп түшүнө бербей Назарбаевдин ошол шайлоо кампания убагында бабановду кабыл алганы, менин оюмча, бул биздин Кыргыз мамлекетинин саясий маанилүү процессине шайлоого кийлигишүүсү катары кабылдасак болот. Ошондуктан Атамбаевди акташ үчүн эмес, анын реакциясын түшүнүү үчүн мен ошону айтып жатам да. Ал ошол күйгөндүктөн бул Назарбаевге гана эмес, бул башка биздин коңшу лидерлерге карата реакция десек болот да. Ал биз мынакей жаңы биринчи тепкичти басып келе жатканда силер буга тоскоолдук кылып жатканыңар туура эмес деген белгини бүт ошол лидерлерге айтып жатат да. Ошондуктан менин оюмча бул жакта аны колдош керек Атамбаевди. Анткени ал бул учурда, бул мааниде биздин баарыбыздын намысыбызды коркуп жатат деп ойлойм. Сөзүңүзгө арал жайып, анан ошо жанагы биздин президентибиз Атамбаев. Сиз аны колдоп атасыз, бирок эмнегедир именно мигранттардын атынан сүйлөгөн, көпчүлүктүн атынан Казакстанда ошентип каршы чыкканына нааразы абдан. Эмнеге деген себеби бул жакка келген көп кыргыздардын көбү
Россия менен жашайбыз да. Анан Россияга товар келет. Мисалы Садовод деген рынок бар, Гүлмино деген рынок бар. Тонналап товар келет, ошолордун өтүшү кыйын болуп атат. Кыргызстандын продукциясы келет, алар просроченный болуп кетип атат. Бул жерде фуд-сити бар да. Анан ошого көбү нааразы да. Бул жагынан ошо именно миграция жагынан каршы болгондугунун себеби оюңузду айтсаңыз да ошо боюнчачы. Мисалы азыркы кылганын туура деп айттыңыз. То есть политический көз караш менен айтканда туура. Бирок бул экономикага кыргыздардын түзмө-түз жашоосуна абдан кырдаал мамиле алып келип атканына кандай карайсыз? Эми сөзсүз түрдө кедергисин баарыбыз сезип жатабыз. Анткени миграция жөнүндө айтып кеттиңиз, жалпысынан 700-800 миңге чейин расмий түрдө биздин мигранттарыбыз катталган, көбүн эсе Орусияда. Бирок Казакстанда ошол экинчи өлкөдө эң көп ошо мигранттар иштеген жарандарыбыз 110 миңге жакын деп айтып келе жатышат. Албетте алар дагы ошо жабыркап жатат да. Бул менин эсимде Атамбаев ошол бийликке келгенде ошол биз завод, фабрикаларды куруу менен алар кайра мамлекетибизди алып келгенге мүмкүнчүлүк түзөбүз деп убада алган. Бирок аны аткарган жок. Азыркы расмий булактардын маалымдоосу боюнча 450 миң жараныбыз Орусия жарандыгын алган да. Бул абдан коркунучтуу факт. Анткени эсиңизде болсо Түндүк Осетия ошол кош жарандуулук негизде Орусияга Грузиядан четтетилип өзүнчө мамлекет болуп калган да. Анан кийин биздин көбүнчө ошол Орусия мамлекеттеринде түштүк жакта болгондуктан бул маселе ого бетер курчуйт да. Анткени бул кайсы себептен улам биз ошол шылтоо менен биздин жарандарыбызды колдоо үчүн деген шылтоо менен биздин ошол кээ бир биздин мамлекетибиздин бүтүнлүгүнө шек келтирчү нерсе деп айтса болот да. Бул абдан коркунучтуу факт. Буну бирок биздин расмий органдар эмнегедир ойлонбойт. Буга мындай бөгөт коюуга эч кандай саясат жүргүзбөйт да. Бул абдан маанилүү нерсе. Анан кийин сиз айтып кеттиңиз, бул маселе биздин эмеге тийгизип атат депчи. Бирок казак тараптагы, орус тараптагы бизге доомат коюп жаткан нерсе силерде мындай контрабанда болуп жатат. Мындай көмүскө схемалар, коррупциялык схемалар бар. Райымга ошондор акчаны жеп жатат деген сыяктуу нерселерди айтып жатат. Бул туура нерсе, буга негиз бар. Бирок кайрадан эле суроо туулат да, эмне үчүн Орусия расмий органдары буга чейин бул фактылар боюнча айткан жок депчи. Бул жерде кайрадан эле саясий конъюнктура болуп жатканына өкүндүрөт. Анан кийин мен да ошол конференцияда айтайын деп сунуштап жатам. Эгерде силер биздин гана көмүскө фактыны көрбөшүңөр керек. Анткени ошол эле Казакстанда бизден ашкан контрабанда кирип жатат Кытайда. Ошондуктан Евразиялык биримдик эгерде чын эле күчтүү уюм деп эсептелсе, чын эле өз алдына чоң максаттарды койсо, анда бир гана Кыргызстанга шылтабайт, ошол Казакстанда дагы көмүскө контрабандаларды мындай бөгөт коюуга саясатын жүргүзүш керек, бирдей мамиле кылыш керек деген бизде талаптар бар да. Бул биринчи маселе. Анан кийин биз мынакей мисалы жаңы кыймылы Кыргызстан мамлекети Евразиялык биримдикке кирүүгө шашпаш керек. Бул маселе бир гана бийликтин уч тобу чечпеш керек. Элдин бардыгы тең бул боюнча оюн айтыш керек деп баса белгилеген болчубуз. Андан тышкары Евразиялык биримдик өз эффективдүүлүгүн көрсөтпөсө, анда ошол биримдиктен чыгынуу механизмин да каралыш керек деген мындай талаптарды койгон болчубуз. Бирок өкүнүчтүү кайрадан эле бийлик бул сөзүбүздү уккан жок. Укпагандыгы терс жыйынтыкка алып келип жатат. Анткени биз баарыбыз көрүп жатабыз, Евразиялык биримдик бул экономикалык биримдик болбогондугун. Жана ал жерде саясий өзгөчө Москванын, Кремлдин геосаясий максаты болгондугун
булар ошол атышка каршы кылуунун формасын табуу гана амал болгонун биз баарыбыз көрдүк да. Анан кийин Евразиялык биримдикте чоң үлкөн мамлекеттер бизге окшогон Кыргызстан мамлекетине окшогон кичине мамлекеттерге мындай басымтуу саясатын жүргүзүп жаткан биз баарыбыз көрүп жатабыз. Ошондуктан буга дагы Атамбаев баарын тең айтпайт да нерселердичи. Бирок ошону билип туюп туруп, ошондуктан бул дагы бир гана казак тарапка эмес, Евразиялык биримдикке жана анын эң башкы куруучу Путинге да доомат айтып жатат да. Бул маселени чечпесеңер, анда биз бул уюмдан чыгабыз депчи. Бул Путинге абдан коркунучтуу нерсе, анткени бул анын эң башкы тышкы саясаттагы долбоор болгон болчу да. Мына анын президенттик кампаниясы жакындап келе жатат. Март 2018 жылында мартында шайлоо, ошондо ал ага дагы мындай терс таасир тийгизиши мүмкүн да. Ошондуктан бул дагы ошол Атамбаев ошону билип туруп дагы ошондой доомат коюп жатат да. Бирок бул Евразия биримдигине сиздин көз карашыңыз жаңы муун дедиңиз, уюмдун терс көз караш экен менин угушума караганда да. Бирок экономикалык жактан дагы бир конкретный бир доход же бир государствого, биздин мамлекетке түшпөсө дагы именно бул 850 миң деп өзүңүз айтып кеттиңиз, мигранттар, кыргыз мигранттары Россияга жүрөт да. Анан бул ушул мигранттардын салган акчасы белгилеп кеттиле, бир статистика боюнча азырып калды. Күн төрүнөн көбүрөөк доход алып келет экен да. Анан ошол доход чынында алып келип аткан себеби Евразиялык биримдиктин эсебинен деп айтам да. Анткени ошого киргенден бери кыргыздарда азыр патент деген жок. Бир эле трудовой договор болсо регистрация кылат да, иштеп өзүнүн акчасын жөнөтөт. Бөлөк Орто Азиялык, бөлөк мисалы Өзбекстан, Тажикстан азыр кыйла азайды. Эмнеге азайды? Анткени аларга такыр мүмкүнчүлүк жок. Аларды жумушка албайт, эмне деген себеби патент жасатыш керек, ар бир патентти подтверждать этиш керек, ар бир документти подтверждать эте турган уюм да жок, мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөрү да жок да. Бизге ушундай ошо Евразия биримдигине киргенден кийин ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Каалаган жерге барып, трудовой договор алып, иштеп, тапкан акчабызды Кыргызстанга жөнөтөбүз да. Бул биринчи маселе, жакшы жагын айтайын да. Экинчи маселе, ошол эле Евразия биримдиги боюнча газеттен окуган элек, ошол эле Армения, убыток экен, ошол эле Белоруссия 22 миллиардка убыток болду. Ошол эле Россияда да. Мен ойлогонум баары эле артка кетип атса, ошо Евразия биримдигинен кыргыздарда конкретная цифра жок да. То есть Евразияга киргенден кийин же биз уттук, же биз утулдук дегенчи, мамлекеттик деңгээлде. Сизге ушунун көз карашыңыз кандай? Ошо биз азыр экономикалык жактан официальный жанагы статистикасы боюнча биздики мисалы ошол эле Белоруссия, Армения, Россия көрсөттү да өзүнүн. Казакстандыкын билген жокмун, вот Кыргызстандык боюнча кандай маалымат бар сизде? Эми биринчиден ошол Москванын көз карашында биз ошол Кыргызстанга киргени менен силердин мигранттардын абалы жеңилдетилди деги эле мындай силердин мигранттарды кабыл алып аларга жумуш берип жатканыңыз менен силердин экономикага мындай колдоо кылып атабыз депчи. Бул албетте чындык бар. Бул чындыктын бир гана бети да. Менин оюмча бул жерде ошол философияны кичине өзгөртүш керек да. Ошол мигранттар Орусия мамлекетинде, Сибирде, Москвада, Петербургда иштегендиги менен биз бул Орусиянын экономикасына, анын өнүгүшүнө салым кошуп жатабыз да. Муну биз бассак, белгилешибиз керек. Анткени биздин маалымат эмес, Орусиянын маалыматы боюнча мигранттардын берген
Москва жана Москва областы боюнча кирешеси. Ошол Москва областына нефть, газ берген кирешеге караганда көбүрөөк. Бул эмне жетип бул ошол мигранттар Орусиянын өнүгүшүнө шарт түзүп жаткан белгиси болуп жатат. Анан кийин Евразиялык биримдикке киргени менен ошол албетте жеңилдетти да алат. Бирок аларды кемсинтүү, аларды жанагы убактылуу жайларга камоо фактылары ошол эле ойдо. Анан кийин ошол Кыргызстан тарап өзгөчө тышкы иштер министрлиги, биздин бийлигибиз ошол мигранттардын донору болуп туруп, ошондон эң башкы киреше болуп жатып, бирок ошол эле учурда мигранттардын укуктарын татыктуу деңгээлде колдобой жаткандар өкүндүрөт. Бул жерде бир гана шалакылыгыга себеп эмес. Бул ошол биздин бийликтин Москва жана Кремльге көз каранды экенин белгиси катары бааласа болот да. Албетте мигранттардын акчасы абдан маанилүү. Эгерде мигранттардын акчасы болбосо рекорддук суммага жетти. Бул жылдын жыйынтыгы боюнча 1,7 миллиард долларга чейин деп айтып жатат. Бул рекорддук сумма. Эгерде мындай эме болбосо, бул эле бир гана сумма менен четкетилбейт да. Ошол мигранттар бул жерде ошол инфраструктураны пайда кылып атат. Медицина тармагында, камсыздыруу тармагында, силер мынакей тамак аш тармагында дагы ошол Москванын жана Москва областынын инфраструктурасына силер салым кошуп жатасыңар да. Бул дагы абдан маанилүү факт деген ойдо. Бирок ошол мигранттардан келген акча бир жагынан жакшы, бирок экинчи жагы да бар да. Бул мигранттардын акчасы эч ким тейлебейт. Ал көмүскө экономикага гана кирип жатат да. Ал жанагындай мисалы завод, фабрикаларды курууга жөнөтүлгөн жок. Ошондуктан ошол Борбор Азия мамлекеттеринде эң мындай көмүскө экономикасы эң чоң мамлекет бул Кыргызстан болуп жатат да. Ошондуктан Евразиялык биримдиктин дагы бизге болгон дооматтары да көбөйүп жатат. Анан кийин бул жерде ошол Евразиялык биримдикке кирерден мурда эң башкы биздин оюбуз эмне болду? Завод, фабрикалар ачылат деген да. Бирок биз көрүп жатабыз жанакы ошол Евразиялык фонддун негизинде жана Орусиянын расмий органдардын кеңейгеси менен түзүлгөн фонд толук кандуу ошол жанакы завод, фабрикаларды курууга анчалык мындай демилги көтөрүп жана анчалык аракет кылбай жатат да. Алар мисалы ошол эле Бабановдун кредит алып бир соода борборун ачып койгону менен бул өндүрүшкө салым кошпойт да. Бул кайрадан эле биздин тейлөө экономикага, буга уже болуп келген экономиканы уландысы болуп жатат да. Бунун бизге кереги жок. Бизге чын эле өндүрүштүн биринчи өнүгүшү жана ошол менен мигранттардын биздин мамлекетке келишине шарт түзгөнгө толук кандуу биз тараптан дагы саясий эркиндик жетпей жатат жана Москва тараптан дагы эч кандай буга ниети жок экенин белгиси болуп жатат да. Бул кайрадан эле биз жыйынтык кылып жатабыз. Москва Евразиялык биримдиктин түзүү менен ал экономикалык мотивация болбогондугу жана бул жерде эң башкы орунда геосаясат жана мурунку Совет Союзду кайра калыбына келтирүү бир аракет болуп жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз. Мөңгүлөр. Сиз азыр Мөңгүлөрдү айтпайм. Сиз азыр бул жакшы ойду айттыңыз да. Мен билбегенчи, как биздин мигранттардын азыр Кыргызстанга акча жөнөтүп жатканы менен аябай жакшы Орусиянын өнүгүшүнө абдан жакшы бир шарттарды түзүп берип, өзүбүз түзүп бермей тургай ошол ишти өзүбүз кылып атабыз да. Бул ойду эч ким айта элек болчу, жакшы ой. Анан ошол эле Евразия биримдигине дагы ойлоруңуз көрүүчүлөргө жетет деп ойлойм. Анан эки суроо берейин сизге. Биринчиси жанагы мөңгү маселеси боюнча.
тактабай эле коеюн. Экинчиси болсо сиздин как аналитик катары келечекке болгон жаңы президентибизди шайлап алдык. Ошого болгон өнүгүү болобу? Ушул экономика жагы болсо, анан миграцияга болгон жагы политикасы кандай жүрөт деген ойдосуз? Эми президентибиз эсиңизде болсо сентябрда Нью-Йоркко барып келип, Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасынан ошол дүйнө жүзүндө Кыргызстанда эң башкы байлыгы мөңгү биздин тоолорубуз деп баса айткан. Анан кийин ошол сөздөн кийин өзү жетектеген КСДП партиясы демилгелеп, ошол мөңгүлөрдү жок кылуу саясаты бул элге каршы, элдин кызыкчылыгына каршы саясат катары бааласак шылтоо келтирип атышат. Бул 2 мөңгүлө эле алып койсок анын эчтеке болуп кетпейт депчи. Бул бир гана пунктурга байланыштуу эмес да. Башка өндүрүштөр чыгат, башка кендерде ачылат. Анан ал жерде да мөңгүлөр бар. Анан ошол шылтоо менен жанакы мыйзам менен аларды да жок кылууга шарт түзүлөт да. Албетте бул туура эмес нерсе. Жана муну демилгелеп, ошону колдогон депутаттар чынында ошол арам акча менен келгендиктен жана добуштарды сатып алып келгендигин жыйынтыгы болуп жатат да. Албетте ар бир ошол мөңгүлөрдү жок кылууга добуш берген депутаттар партия жоопкерчиликке тартылат. Анткени бул элге карата чыккынчылык, зомбулук катары кабылданса болот да. Бул бийлик болбосо эки бийлик сөзсүз түрдө жана тагдырдын астында да, Кудайдын астында да алар өз жазасын алат деп мен толук ишенем. Анан кийин бул жерде биз карап көрдүк, бийлик институт канчалык негизде ошол бир чет элдик компания сатылып кеткен. Контур компаниясы бүт депутаттарда гана эмес, бийликти гана эмес, бүт массалык маалымат каражаттарда. Керек болсо бүт эксперттерди сатып алып, элге туура эмес маалымат саясатын таңылап жеткен биз баарыбыз көрүп жатабыз. Бул абдан өкүнүчтүү факт. Жана биз буга туруштук берген жокпуз. Эми Атамбаев айтты акыркы сөзүндө президентте. Эми ойлонуп көрөм, кандай болоюн деп. Мен ишенем, ал өзүнүн ошол тарыхта кара тамга менен жазылбайын деп аракет кылат деп, жана буга кол койбойт деп ишенип турабыз азырынча. Эми Сооронбай Жээнбеков боюнча айта кетсек, ал эң негизгиси өзүн мындай көз карандысыз лидер катары көрсөтүш керек да. Канчалык биз аны сындабайлык, бул мураскер, Атамбаевдин саясатын улантат деп сындап келгенбиз, бирок ал чынында шайлоодо элдин басымдуу бөлүгү ага добуш берди. Административдик ресурстун басымы болобу, акчанын күчү менен болобу, бул башка маселе. Бирок бүт ички күчтөр дагы, сырткы күчтөр дагы аны катык президент катары тааныды, легитимдүү президент катары тааныды. Ошондуктан ал бүт ошол берген убадаларын аткарууга мыйзам жагынан дагы, элдин колдоосу жагынан дагы бүт негиздер бар да. Анан кийин ал эң негизгиси менин оюмча биринчи кадамдары бул ошол көп туура эмес иштерди жасаган, Лигласка окшогон, Мегакомго окшогон филиал иштер, ошол эле мөңгүлөрдү жок кылууга аракет жасаган өкмөттү жок кетиришкен. Ошону менен ал көз карандысыз лидер катары өзүн көрсөтө алат. Жана ошол нерсе менен өзүнүн көз карандысыз лидер катары көрсөткөндөн кийин бул башка мамлекеттерден биринчи кезекте Казакстан менен кайра жакшы мамиле түзүүгө көбүргө түзөт деп ишенем. Бул эртеңки келген жыйыныңыз боюнча Азиз биримдиги боюнча келдиңиз, ошо боюнча анан ошого келечекте Кыргызстандын кандай көз карашы? Өзүңүздүн оюңуз эртең эмне жөнүндө талкуу болот жана Кыргызстандын атынан сүйлөсөңүз ошо
кандай бир маселелер боюнча сүйлөйсүз ошо? Эми Евразиялык биримдик аркасында мындай иш-чараларды өткөзүп атат да, анткени бул тиги Атамбаевдин сөзүнө карата демилгелер болуп жатат да. Эгерде бул маселени, чек ара маселесин чече албаса, жүк ташууларды мындай эркин башка мамлекетке өткөрүүгө мындай өз нугуна сала албаса, мындай эмне кереги бар деген туура суроону койгон да. Андан кийин Евразиялык биримдик дагы ошол негизде бут эксперттерди, саясий серепчилерди да чакырып, ошону талкуулайт деген негизде өткөрүп жатат. Эми көрүп жатабыз кандай нукта сөз болот. Анан кийин бул жерде эң негизгиси биз Алматыда да болуп келдик. Бүт эксперттерди бөлүп жарбай эмнеч керек да, чакырыш керек да. Анткени бийликчил эксперттер бар, бийликчил эмес эксперттер бар. Анан кийин бүт баарын сөздөрүн угуш керек да. Мисалы, акыркы Атамбаев көптөгөн жүзгө жакын жарандарга андай грамоталарды бирок көбүн эсе өзгөчө ошол бийликке жалданма, аларды гана колдогон, жана бийликтин саясий оппоненттерине мындай калптарды айткан эксперттерге медаль даңктарды берүү бул туура эмес нерсе деп ойлойм да. Андай болбош керек. Ошону менен алар ошол бүт сыйлыктардын аброюн да кетирип жатат дагы, бийлик өзүнүн аброюн кетирип жатат. Анткени аларды эч ким тааныбайт да. Түкүрүнүп кете беришет элдер да. Ошондуктан бул абдан туура эмес нерсе. Менин оюмча бийлик эң биринчи учурда ошол саясий оппоненттердин сөзүн угуп, жана алар менен кошо дагы диалогго барганда гана элдин арасында дагы консенсус болот. Ошондо дагы бир коңгулуктуу чечимдер чыгат деп ойлойм. Акыркы суроом болсун. Москвада аябай көп жылдан бери келип эмгектенип калган кыргыздар бар. Гражданствосы бар, гражданствосы жок. Анан балдары бияктан төрөлүп, бияктан окуп, орусташып кетти да. Анан ошолорду бир мамлекеттик түрдө мындай бир өзүңүздүн оюңузда эми азыр бийликте кандай чечим болот экенин анын белгисиз. Ошолорду кайра бир артка алып баруу, кыргыздардын бир салттарын бирдеме кылып калуу, биз балдардын эсине калып калуу, ошо балдар Кыргызстанга барсак деген ой тилекте боло тургандай бир саясат жүргүзсө болобу Кыргызстанда? Мен кечээ эле Коммерсантта бир кызыктуу макаланы окуп көрдүм. Ал жерде эми мигранттар кечээ эле пайда болгон жок да, Москвадачы, Орусияда көп, мынакей 10-20 жылдан ашып кетти да. Анан кийин бир гана муун өтүп, экинчи муун пайда болуп да, мигранттардычы. Анан кийин ошол салыштырып изилдөө жүргүзүптүр да. Ошондо биринчи муундагы мигранттар, алар жергиликтүү калкка караганда азыраак маяны алчу экен да. Экинчи муун болсо, өзүнүн тең туштарына караганда ошол жергиликтүү калктын, орустарга караганда көбүрөөк маяны, акча алат экен деген абдан таң калыштуу. Жана бизди кубандырган изилдөө экен баарыбыз көрдүк да. Бул бир жагынан. Бирок ошол экинчи муун биринчи муунга караганда алар Кыргызстан менен көп байланышы жок. Алар бул жерде тыңгылыктуу жумуш, өзү ошол мамлекеттин жараны болуп эсептегенден кийин алар Кыргызстанды экинчи планга коюп, биринчи учурда ошол азыр. Эми бул факт. Эң негизгиси биз азыркы учурдан баштап мигранттарды кетпей, кайра ошол кетирбеш үчүн бир саясат жүргүзүүгө аракет кылыш керек. Ал үчүн бирок экономика. Маегиңизге чоң рахмат келгениңизге. Анан акыркы сөздөн пайдаланып, ушул жакта Москвада, Россияда эмгектенип жаткан жердештерге өзүңүздүн бир Кыргызстанга баргыла дейсизби, бир жакшы кайрылууңузду айтып койсоңуз. Кыргызстандын мигранттарынын өзгөчөлүгү, алар мен башка мигранттарды көрүп калдым.
алар ушул кыргыз мамлекети менен байланышты эч качан үзбөйт да. Андан кийин дагы бир башка өзгөчөлүгү кыргыз мигранттар өздөрү абдан мындай кыйын абалда болуп жашаса дагы тапкан кирешесинин көбүн өз мекенине жөнөлтөт. Бул башка калктарга элге таандык нерсе эмес. Бул ошол кыргыз жарандардын, кыргыз мигранттардын алар чыныгы мындай эл үчүн күйгөн, мамлекет үчүн күйгөн эл катары сыпатталат да. Ошол мигранттар чын эле бүт ошол Кыргызстанда жашаган жарандарга дагы абдан мындай жакшы мисал болуп кетет. Ошондой эле боло берсин деген тилектемин да. Болуп туруңуз, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Дагы кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.